Кыргызстанда сот системасына коомчулук тарабынан ишенбөөчүлүк байма-бай айтылып келген. Сот аткаруучулардын мыйзамсыз байыган, коррупцияга аралашкан, адилетсиз чечимдерди чыгарган учурлары жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланып келет. Президент Садыр Жапаров өлкө башчысы болуп ишке киришкенден баштап эле сот системасын реформалоо, тазалоо, алардын айлык акысын жогорулатуу жана эл ишенимине ээ болуу тапшырмасын койгон. Biz kaçan gana sottор өздөрү оңолгондо, өздөрү кынтыксыз жүрүм-турумга ээ болгондо, анан адилеттүүлүк чечимди чыгарганга багыт алганда гана биз реформаларды ишке ашыра алабыз. Болбосо мен дагы бир жолу айталаймын, мыйзамдарды алтын тамга менен жазып өткөрүп алып туруп, соттордун алдына коюп берсек дагы биз мындай соттор менен реформа жүргүзө албайбыз. Учурда сот системасында бир топ иштер аткарылып келе жатат десек болот. Борбор калаадагы сот залдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо менен катар, аймактардагы жергиликтүү сотторго дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Алсак айрым жерлерге жаңы соттук имараттар курулуп, айрымдары капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. В рамках проводимой судебно-правовой реформы за последние... Соттук укуктук реформанын алкагында акыркы 3 жылда жергиликтүү соттордун инфраструктурасын жакшыртуу боюнча иштер аткарылды. Тогуз-Тороо райондук сотунда жаңы заманбап административдик имарат салынды. Майлы Суу райондук сотунун имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Андан сырткары Ысык көл облустук сотун оңдоп түзөө жана кайра профилдөө иштери жүрүп жатат. Мунун баары жарандардын адилеттүү сот чечимдерине жетүүсү үчүн болууда. Андан сырткары Кара Суу жана Ысык Ата райондорундагы жергиликтүү соттор үчүн жаңы имарат куруу боюнча чечим чыккан. Ошондой эле өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында сот тутумунда автоматташтырылган маалыматтык система ишке кирген. Андан сырткары соттордун айлык акысы көбөйтүлгөн. Бул дагы өз кезегинде жүргүзүлүп жаткан реформага өз пайдасын тийгизери айтылат. За прошлый год, допустим, были повышены заработные платы для судей. Өткөн жылы соттордун айлыгы көбөйтүлгөн. Бул сот системасындагы коррупциялык көрүнүштөрдү азайтууга жардам берет. Ал эми соттордун иштеген жерин алмаштыруу менимче өтө деле жыйынтык бербеши мүмкүн. Азыркы учурда соттордун көз карандысыздыгын камсыздоо маселеси турат. Биз азыркы учурда соттор мыйзамга гана таянып, эркин жана адилеттүү чечимдерди чыгаруусуна өбөлгө түзүшүбүз керек. Переведут, допустим, в другой район или... Соттун ишмердүүлүгүн жогорулатуу үчүн реформа алкагында мыйзамдарга өзгөртүүлөр толуктоолор киргизилип, жаңы мыйзамдар кабыл алынган. Алардын алкагында ошол мыйзамдар соттун ишмердүүлүгүн дагы толуктап, бүгүнкү күндө адамдардын укуктарын, судьялардын да кызыкчыларын сот системасынын алгылыктуу максаттарга жетүү үчүн иштер жүргүзүлгөн. Сот тармагында көп жылдан бери иштеп келе жаткан соттор айрым учурларда кээ бир судьялардын туура эмес иш жоругунан улам бүтүндөй сот системасына көө жабылган учурлар бар экенин белгилешет. Жарандардын сотторго кайрылуусунан улам, демек коомчулук тарабынан сот системасына ишеним бар экенин айтууга болот дешет. Бул жаатта элдин ишенимин дагы да жогорулатуу үчүн тынымсыз иш-аракеттер көрүлүп жатканы маалым болду. Канат Жолочиев, Турар Анарбеков, Пирамида.